Ассаламу алейкум жамаат, линияға шығып баратам. Бүгін доставканы көрөбүз. Машина кыздык даярдап жаткан кез. Машина кирдеп кетиптир. Эскиче жууп коюш керек убакыт болгон болсо. Анан бул корейский Матис 2005-жылкы эски. Яндекс.Эконом бул жаздан бери кирбей калган. На автомат вариатор. На всякий случай деп багажды жатырып койдум. Сиденьяларды. Чтоб клиенттер чоңураак жүк болуп калган болсо, без проблем батканга. А так негизи грузовой эмес да, обычный доставка. Обычный доставкада жаткырыштын деле кереги жок негизи. Максимум чемодан менен тең болуш керек объему. Салмагы 15 кг болуш керек. Максимальный. Ошол бирок бүгүн саат түнкү 12-лерде башталып калат да жумуш. Эң слабый моментте чыгып калган. Азыр саат 11 болуп калды, мен шаарда стрёмкага тийип бирдемкелерди чытап анан чыкканга чейин 12 болуп кетет. Ошол доставка жок моментте түнү слабый моментте кандай болуп текшеребиз анда. Аны деле көрүш керек да. Эгер ошондой түн жарымда иштейм дегендер болуп калса, а так күндүзү жакшы эле болот. Түнү деле 12-лерге чейин болот. Түнкүсүн көрөбүз. Түн жарымдагы. Сидушкаларды кайра эле тургузуп койдум. Себеби могу сиденьяны кичине бияка чалкалатып жата албай калат экенсиң да. Сиденьяны тургузуп жанагы жаткырып койсоңчу, чалкалап жатыш кыйын болуп калат экен. Түп-түз отуруш керек болуп калат экен да, муну бир аз чалкалатпайчы. Ошон үчүн ушундай эле иштейбиз. Эң башында микрофон менен сүйлөдүм, азыр без микрофона. Айырмасы кадимкидей билине экен силерге. Билинсе жазып койгула. Так, чытачу нерселерди чытап келдим. Мен машинаны жакшылап тазалап, жууп коюш керек. Мына грязный ойло болуп кеткен да мына. Азыр жууп, фотоконтролдон өтүп, доставкага чыгабыз буюрса. 20 сом салабыз, короче, пенкага жетет да. На 20 сом пенкага жетти, полный чачканга. Поликтер тети кармагыштар кармага калыптыр, мурда жакшы кармачу эле. Азыр 50 сом менен чайкайбыз эми шашпай. Так, мойка бүттү, эми фотоконтроль өтөбүз. Так, фотоконтроль өтүп, машинаны жууп, тигинтинче 11:40 болду. Линияга чыктым, көрөбүз канча убакытта келет биринчи заказ. Осмонкул Ажыбек жолу жактан примерно. 11-ден канча 40 өткөндө чыктымбы, ошолдон бери заказ жок да жото. Доставкада. Коэффициент вроде бий атты, бирок заказ жок. Анан азыр индрайвты байгалайын десем, буларга жаналып койгондо индрайвтан сразу иштей албайсыңыз, баланс толтуруш керек аны үчүнчү. Ошон үчүн индрайвтын балансын толтурганды көрсөтүп кетейин, бияктан анан заодно өзүм да толтурам. Биринчи жолу индрайвтын балансын толтурам да. Азыр биякта биринчи инструкцияны окуп чыгабыз. Азыр салып көрөбүз. Чогу. Закрыть окно. Так, кошелек. Пополнить. Так, 100 сом салып коебуз. Мбанк. Подтвердить. Через Мбанк салабыз. Мбанк менин номерим жазылган болгон үчүн ошон үчүн сразу эле чыгып атат да бул жактан. Жаза элек болсоңор Мбанк номериңе жазасыңар приложенияга. 996 мен жазабыз. 996 703 360 365. 48 56. Покупка бүттү, вернуться в магазин. 100 сом түшүптүр, кошелекке кирип текшеребиз. Баланс 100 сом болду. Эми ушул 100 сомго заказдарды кыла берсек болот баланс менен. Мен рейтингим бул жакта постоянно 5-4 акыркы время 4.69га түшүп калган экен да, андан кийин 4.70ге көтөрүлүптүр. Бирөө жөн эле ойноп эле коюп салган да, короче, бир звездочканы. Восточный автовокзалга барат экен Адан бойго. 90 сомго Альбина дейт. 100 сом предлагать этебиз. Вроде жакын эле расстояние экен. Индрайвтан көрөбүз. Заказ келди мына. Абдрахманова 175/1 барабыз. Индрайв менен биринчи заказ, индрайв комиссия киргизгенден бери көрөбүз. Тестировать этип. Эми комиссия киргизгенден кийин булардын услугасынын качествосы дагы өзгөрөт да, жакшы болот. Так, бул жака алып келип таштадым, Западный автовокзалга кызды. Милиция кыз экен. Азыр линиядан чыгып калабыз, потому что мен советский чүйдө бул кызга келгенде эле бул кызды салып кетейин деп. Могу заказ келип калган Яндекстен. Яндекстен постоянно ушундай да, Яндекс доставкадан. Индрайвтан качан заказ алганда ошол убакта берип коет. А так 1 саат заказ жок болду. Именно ошол заказды алып кызга келгенден кийин бул заказ чыгып калды, жакшы. Албай койгонго болбойт да, активность жүрбөй. Азыр эми уже опоздание кетет, эми барыш керек бул жака.
эркиндикке барат экенбиз, анан 262 сом болот экен, ады бери. Бу точкасы неизвестно пока. Азыр барабыз эми. 10 мүнөт жүрүш керек болуп калат эми. Отмена кылып салыш деле мүмкүн, бирок биз кечип атканыбыз үчүн. Яндекс доставкадан эгерде силерге доставка бербеген болсо, индрайверден заказ алсаңар сразу берет. Уже опоздание 3 мүнөт кетти, бирок отмена кылып элек. Доставкадагылар жакшы да күтөрөт. Билет аларчы мындай башка доставканы жеткирип жүргөн болушу мүмкүн деп ойлошуп отмена кылбайт. А так экономдо, комфортто, таксиде, короче, ичте бир 30 секунд жылбай койсоң эле, эмес 20 секунд картадан жылбай атканын көрсөтүп калса, хотя бы катып калса делечи, хотя ошондой деле отмена кылып салат да жанагыда таксиде. А буякта күтөт. Биринчи доставка цветочныйдан от двери до двери. Бул заказ ошондо Токтоналиева 70ке барат экен. Азыр машинаны жүргүзүп маршрут түзөбүз, канча расстояние экен. Акчасын силер көргөндөй эле расстояние 5 километр. Азыркы убактагы таксиге караганда тил эле выгодный да бул доставка. Азыр мен bundan мурда жеткирген индрайвдагы Яндекске караганда выгодныйраак. Комиссиясы аз болгондуктан. Так, берип түшүп баратам. 3-нчы этаж, 4-нчы этаж экен. 262 сом чыкты. Вы же не говорите, от кого это дейт. Ой, блин, тепкичтен таяп кулап кетем дедим. Вы же не говорите, это от кого дейт. Ну, не знаем, там этот через доставку, Яндекс доставку заказали в цветочный день. Кийинки заказды күтөбүз. Бул кыз жакшы экен еще, анан извините, я бы сама вышла или бул дейт. А нет, ничего страшного, это от двери до двери они заказали. Деп ошентип койдум. Так, бул заказды алып алдым индрайверден. 250 деп коюп туруп эле, 300 предлагать этсем алган жок, 280 предлагать этсем алды. Те ак тилек экен да, могу объезднойдун ылдый жагына. Как раз үйгө тийип кетиш керек болчу. Ошондон өйдөрөк көтөрүлүп үйгө тийип кетем да, заодно не унчтап алып. А так негизи 280 сом арзан, 300 сом как минимум болуш керек да, 14 километр. Азыр клиентке маршрут түзөбүз, клиентке чейин. 2 гис менен. Клиентке барабыз. Клиенттин адреси 2 линия 41 дробь 1 тияк экен. Так, клиентке келип на аварийках здравствуйте деп жазып койдум. Хорошо выхожу дейт. Паспортты алып, паспорт фотоконтроль өтүш керек. Эксперт парктын доставкасына тест кылып көрөбүз бүгүн. Ошондуктан үйгө баратам. А так бул жакта иштегенде картаны карап алайын, бул эмес экен. А так бул жакта иштегенде, например, наличный 262 сом болгон жана заказ. Комиссия сервиса 38 сом. Яндекстики, а парктыгы 10 сом. Ушундай болуп калат экен БКК менен иштегенде. БККники 2,5% таксиде, а доставкада 4%. Ошондуктан азыр именно доставка аккаунтундагы тест кылып көрөбүз, жанагын эксперт парктын. Алардыкында азырынча мен 2%ти тандап койдум. Өтө деле көп иштебейм азырынча, ошондуктан 2% тандап 2% иштеп көрөбүз. А так суткасына 12 сааттан еще күндүз иштеген болсоңор доставкада деле суткасына 55 сом деген тарифин тандап алсаңар болот. Кыйла эконом уласаңар да парктын комиссиясынан. А так, например, азыр бул парк менен 5 эле заказ кылсаң, например, ушундай заказдан 5 эле 50 сом алып коет. А күнүгө 15-20 заказ кылган болсоң өтө көп чыгып кетет да суммасы 4% болгондо. А эксперт менен, например, жанагы 55 сомдугун тандап алып кечке иштеген болсоңор, ошондо жакшы выгодный болот. Эгерде силер 5-6 эле заказ кылып аз эле иштей турган болсоңор, анда 2% деген тандап алсаңар, ал деле жакшы. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фотоконтролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт.
Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Мен эксперт парктын логистикасынан фотоконтроль өтүп коеюн деп доставка аккаунттан карасам, фотоконтролду өтүп бүтүп, праваларды жөнөтүп, паспортты жөнөтөйүн деп аткан моментте байкап калдым. Атымды Боястан деп жазып коюптур да. Боястан деп жазып коюптур эле, анан фотоконтроль паспортты жөнөтсөм явно өтпөй калат дедим да, анан техподдержкага жаздым ошол. Атты өзгөртүп койгула деп. Так, саат 1:59 өттү, үйгө келдим. Паспорт алып чыгыш керек, фотоконтроль өтүш керек паспорттон. Мен тегил паспорт ID карта левелде залогдо болгондо байланыштуу загранпаспорт менен өтөбүз фотоконтролду. Загранпаспорт менен деле өтсө болот. Мына аккаунт эми өзүнө келиптир. Так меники Боястан болуп, рейтинг новичок окшоп 5тен башталып калган болчу, 5те турат эле эми. Имяны өзгөрткөндөн кийин 4.95 болуп туура болуп калыптыр. Балдар дагы мына мен чогулткан балдар турат. Буга чейинки. Фотоконтроль водительского удостоверения, фотоконтроль паспорта. Азыр өтөбүз. 4.95 рейтинг. Баягыда бирөө жаман оценка коюп түшүп кетиптир. 4.98ден. Деңгийине карасак, мына саламдашуу бонусу 100 сом түштү. Заказ келип калды. 300 километрден. Жакын эле расстояние окшойт. От двери до двери. Плюс 59 сом оплата кеткени менен кошулуп 143 сом болот экен да. Значит, ошол эле районго доставка кылабыз азыр. Саат 2ден 41 өттү түнкү. Так, заказды завершать еттим. 143 сом чыкты, короче. 200 сом без сдачи деп берди. Өзүмдүн район жактарынан эле кылган заказ болуп калды, чыкпайт деп ойлоп шаарга көтөрүлүп бараткан жерден чыгып калды да. Азыр эми шаарга кетиш керек. Шаарды көздөй сапар алыш керек. Так, коэффициент барбы жокпу доставкада? Врученияга 5 звездочка коюлду. Эксперттин доставкасындагы биринчи заказ доставка аккаунтундагы. Бул такси эмес, доставканын аккаунтунда башкача болот. Доставканын слоты деген жерлер болуп калат да. Көбүрөөк суммада акча иштейт да, слоттор менен. Атай -5, наличными 143. Комиссия сервиса -20,7 сом. Комиссия партнера -2,8 сом. Так, ошол заказдын өзүнө киребиз. Единственный азыр кылган заказга. Комиссия партнера. Вот 2% от стоимости заказа. Комиссия сервиса 15%. Ошондо общий 17% болуп аткан. Так, азыр БК кейжиге кирдим. Бул жакта фотоконтроль өткөнгө чейин, паспортты үйгө барып алып келгенге чейин. Бул жактан бир заказ кылдым эле го. Бул жака киребиз. Бунун заказына киребиз. Бул парктын заказына. Комиссия партнера 10 сом. 4% от стоимости заказа. Экесе көп болот да тигил парктан. Комиссия сервиса 15. Ошондо 15, 16, 17, 18, 19% болот общий. А тиякта 17%. Ну, звук конкретно запарил меня. Значит, мынтип газ терип кеткенде чыкпай калат. Анан светофорлорго келип, короче, токтогондо эле кырылдап таскан чыгат да. Эртең срочно дордойго барып эле ошол жакта эстошкадан обшивкасын чечтирип караткызат окшойт, походу караткызат окшойт. Мына токтогондо эле мына башталат да звук. Ай! Заткнись! Заткнись! Монтип заказ күтүп отурганда кыйын болуп атат да, дырылдап мени жепчи. Машинаны өчүрүп коюш керек болуп атат. Ушул звукту укпаш үчүн. Срочно жасаш керек эртең. Эми могу Матиз менен дагы бат-баттан доставка чыгып турам да ошон үчүн. А так муну көптөн бери айдай элек болчумун. А так иштегенде ошон үчүн доставкада болобу, таксиде болобу иштегенде машинада лишний звуктар вообще жок болуш керек да. Өзүм эле иштеген машинаны жакшы караш керек да. Бул жака келип токтодум Жибек жолу Орозбековага. 3тен 18 өттү. Коэффициент 160га чейин Лебединовка жакта күйөттүр. А бул заказдан көрөлүчү. НДС 0,75 сом. Итого оплачено 7 сом. 100 сомдук заказдан мына ушундан точный жанасын көрүп алсак болот да. 100 сомдук, ровно 100 сомдук заказдан 7 сом төлөдүм.
7%. НДС индрайвтың комиссиясын кошкондо. Ана 93 сом мага калды. Все честно и прозрачно. Түнкү саат 3:30 болду, ошондуктан заказ жок. Заказ жокто жөнө турбай силерге эксперт парктын балансын кантип толтурганды көрсөтө кетейин. Мен өзүм да толтура элекмин, азырынча баягы саламдашуу бонусу 100 сом түшкөн. Именно баягы доставка аккаунтка. Ошону өзүм биринчи жолу толтурам, өзүм үйрөнөм азыр. Ошо үйрөнгөнчө силер дагы карап менен чогуу үйрөнүп алсаңар болот. Мына биринчиси дейт. Загрузите фото QR в галерею на устройство. Дейт. Мен загрузка кылдым. Сканируйте его в банковском приложении. Дейт. Укажите сумму перевода, отправьте нам скриншот или чек перевода. Бирок сканер кылганда кандай сканер кылсак болот экен, Например, сканер кылыш үчүн негизи эки телефон болуш керек го, бир телефон астында турат, бир телефон үстүндө камерасы менен кылыпчы. А бир телефондон кандай кылса болот? Галерея, через галерею кылып салса болобу азыр? Ошону байкаштыралычы. М-банкка келип. Сим откройся. Сим ачылды. Ачылгандан кийин из галереи дегенде ошондон экен да көрсө, ошондой кылса болот экен да. Мен биринчи жолу көрүп атам муну. Из галереи кылып туруп эле кылса болот экен да. Где скриншот, а вот. Альберт Г деп чыгат экен. Ошондон 100 сом салып туруп эле. Анан переводто дегенди басып туруп, перевести кылып. Азыр менде бар, ошончо салбай эле коём. Салбай эле турам. Анан чек чыгат. Чекти ушул эксперт парктын жанагысына жөнөтөсүңөр, монтип туруп плюсту басып. Фото дегенге киресиңер. Же ошол чек чыккандан кийин эле чекти скриншот кылып туруп фотого кирип туруп жибересиңер. Скриншот кылган болсоңор, же скриншот кылбай эле поделиться кылып туруп, анан поделицадан баягы WhatsAppка киресиңер, WhatsAppка кирип туруп, эксперт паркка жиберип коесуңар. Жиберип койгондон кийин айтасыңар, пополнять этип койгула мен деп. Анан булар ошол акчаны силердин жанагы таксометриңерге которуп коет экен, ушундай экен, короче. 3-төн 40 өттү, пока заказ жок, потому что түн жарым. Таң атайын деп тишка убакта. Орозбекова жибек жолунан Цум жакка жакыныраак келдим, по Шопокова турам. Па жибек жолунда тургандар орусча айтканда айтат го, я по жибечке стою деп. Ошондо Шопокова менен туруп калган болсо, я по Шопочке стою деп айтабы, я. Индрайвтан только моунс эле жаман экен да. Бир эле пассажир мага жаман оценка койгон экен ноябрда. Опасное вождение деп болбосо жакшы эле айдагам. Бирдемке жакпай калып эле, ал жөн эле коюп койгондо опасное вождение дегенчи. Ошол үчүн 5тен ровно 5 болуп жүрдү да постоянно менки. Ошондон 4-7ге түшүп калыптыр. Слишком эмеспи бул? Доставкада заказ жок чышына, азыр Карпинкага келдим. Көрүш керек болчу да бул убакта дагы иштеп. Мына 12ден өткөндөн кийин негизи тишка болуп калат да. Ушул убакта дагы тестировать этип көрдүк. Заказ аябай слабый. Ошон үчүн доставкага 12ден кийин чыгып не стоит. А так кечинде 8дерде чыгып 12лерге чейин доставканы уруп, 12ден кийин индрайв менен совмещать этип 12ден кийин эртеменге чейин эптеп кыбырап турсалар болот. А так доставкада чисто, жумуш 12ге чейин. Түштөн башталат. Анан түнкү 12ге чейин. Таң атпай доставкада эле жок болот негизи. Узбекта ысык чай алып, самсы менен жеп алыш керек ичине. Мен бүгүн жөтөлүп грипповой этип анан паркка чыккан жокмун, атайын экономго иштегенге парктын машинасы менен фит менен. Бүгүн выходной кылдым да негизи, анан доставканы көрөйүнчү шаарга чыкканча деп ошентип көрөйүн деген да түнкү. Бүгүн чисто эксперимент күн да, мында так 12ден кийин негизи өтө эле слабый болот. Бүгүн өтө эле мында зарабатывать этем деген деле ой жок, потому что 12ден кийин болбойт. Как раз бияктан сурасам, лимон барбы деп. Лимон бар экен, жакшы. Ошо менен чай ичиш керек. Могул жактан фастфудтан көп алам да. Выпечкалары жакшы да бул жакта, Мелкомдун жанында. Анан андай сосиска с сыром экөөнү алдым, узун. Анан мына сладкий, ичинде творогу менен ушундай алдым. Сладкий эмес, мындай творог менен да, короче. Лимон чай ичиш керек, грипп кетириш үчүн. А так экономго чыгып алсам, жанагы болмокта. Клиенттердин жанында жөтөлүп, өрүп турган болсом, битке окшоп жаман көрүшүп, жаман оценка коюш мүмкүн, бизге дагы жуктурат депчи, грипп. Мо выпечка дагы мага жагат да. Сосиска менен, сыр менен, узун. Мындай жанагылар менен. Мага не деп койчу эле? Ушундайлар менен. Так, заправкада иштеген балага заказ бердириптир индрайверден. Анан Мадиева
12 деп байкалса банкеттен салып чыгып калып экен да, муңку далеширак экен. Бул жак жакта. Мына мен азыр жүргөн жерде. Анан бул Кашанга тийип кетели деп, по пути Кашанга тийдик, чыгып Кашандан чыккандан кийин 450 сом берди ошол. А так биякта могу Б точкасына чейин, бул точкага чейин 220 деп коюшкан экен да тияка. Ошон 450 сом болуп калды бул заказ. Индрайв. Так, жакшы бал кылып коелду. Тиги бала дагы чакырып берген да буга. Тиги заказ берген баланын аккаунту да бул заправкада иштеген Газпромда. Правда, Жибек жолундагы Газпромдон ошо Мадиевага деп коюлган экен точка. По пути Кашанга тийдик. Андан чыктык. Анан Б точкасынан кийин кичине өйдөрүп келдик. Ошону менен 450 сом болуп калды. Так, ушинтип таң атты. Багымдаттан кийин саат 7:30 болуп калды уже. Кеф жок плюс 30 деп турат. Доставкада ушундай. Эртең менен таң атпай башталбайт да. Түштөрдү нормально башталат, доставка түштөн. Анан кечтүн жарымга чейин 12ге чейин болот да.